Мухаммед Калый Дүйшекеевич, мына сиз өзүңүз былтыркы жылы Ош шаарынын Жапалак айылдык башкармалыгына барып таза суу маселесин өзүңүз көрүп келдиңиз эле. Ошо маселе кандай чечилип атат? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Ал маселени Сооронбай Шарипович менен талкуулаганбыз. Кудай буюрса, быйыл ошол жана айтып аткан Сооронбай Шарипович айткан каражаттарды таап туруп киргизебиз. Биз мына жакында Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы менен ошол Ош водоканал ишканасынын ортосундагы ратификацияны карадык да, жактырып бердик. Ошол жердеги үнөмдөсө 10%, 70 миллион сом акча үнөмдөсө болот экен. Ушуга катуураак тапшырма биз комитеттин чечим бердик. Ал жерде мэрияга да катуу тапшырма берсеңиздер, анткени былтыр да эконом болгон экен. Эгер негизи 120 миллион дейт, 70 миллиону көбү чечилип калат да, ушуну катуу көзөмөлгө алып койсоңуз. Рахмат. Оюңузду эске алабыз. Анан Жапалак боюнча сиз да мага 2 жол койгонсуз маселени. Айткансыз, иштеп атабыз бул боюнча. Айрык абдан керек суу маселеси абдан оор Жапалакта билебиз. Жардам беребиз. Баштап беребиз быйыл. Кудай кааласа. Рахмат.